Акыркы кездери өлкө аймактарында өзгөчө субтропикалык жемиштерди өстүргөндөрдүн саны арбыды. Алардын катарын облустун эң алыскы чек арага чектеш Кулунду айыл аймагынын интернационал айылынын жашоочусу Инамжан Набижанов да толуктайт. Ал багбанчылыкты колго алып, лимон өстүрүү үчүн күнөскана курган. Учурда күнөсканадан алгачкы түшүмүн алып сатыкка чыгара баштаган. Чек ара аймагында экологиялык таза лимон өстүргөн жеке ишкердин күнөсканасы тууралуу кезектеги материалда. Кулунду айыл аймагынын интернационал айылынын тургуну жеке ишкер Инамжан Набижановдун лимон өстүргөн күнөсканасында турабыз. Мында лимондун 70тен ашуун көчөтү отургузулган. Ишкер быйыл алгачкы түшүмүн алып жатат. Алдыда бул күнөскананын ишмердиги тууралуу сиздерге кенен айтып беребиз. Баткенде чек арага чеп болуп жашаган Лейлек районунун интернационал айылынын тургуну Инамжан Набижанов мындан 4 жыл мурда күнөскана курган. Анда лимон өстүрүп келет. Каарманыбыз учурда бул багытта алгылыктуу киреше алып жатат. Бул лимонду мен өзүм бир кандайдыр хавас кылып алып келип эктемеди. Шундай кылам деп ниет кылып, Кудайга шүкүр жакшы болуп атат. Түшүмү жакшы. Bu потребность көп болуп атат, самый главный. Селитра деген нерсе, химия эч кандай химия берилген жок. Бир жылда 2 жолу, 3 жолу Ниацидол деген дарысы бар. Бул курт чөт, шира чөт, ошолорду менен жууп турабыз. Субтропикалык өсүмдүк саналган цитрус жемиши лимон эң оболу ден соолукка өтө пайдалуу. Анткени тамакты баат сиңирүүгө, рак оорусунун алдын алууга, чарчоо же арыктоо үчүн жакшы натыйжасын берет. Ишкер да бул жемишти өстүрүүдө экологиялык жактан таза өндүрүш алууга аракетин жасайт. Мана биз күндө келип лимонларны Биз күн сайын кирип лимондордун чаңдарын сүрүп, тазалап, бышкандарын бирден терип чыгабыз. Күнөсканада 4-5 саатка чейин да жүрө беребиз. Эс алып да калабыз. Мээнет кылуу да оңой эмес. Каңгана карап, камгана мехнат кылып, шуну ичиде көңүл жазып кетебиз. Белгилей кетсек, Кулунду аймагында жалпысынан күнөсканалардын саны 21 түзөт. Аларда мөмө жемиштин ар кандай түрү өстүрүлүп, ички базарлардан тартып өлкөнүн булуң бурчуна чейин сатыкка чыгарылууда. Бул 21 күнөсканада азыркы күндө 3төн ушул күнөсканаларды иштеш боюнча адамдар иштеген болсо эле өзү бир 70тей адам иш менен камсыз болуп атат. Бул өтө жакшы эме. Бул кичине аянттан түшүмдүүлүк чоң киреше алышка мүмкүнчүлүк болуп атат. Алсак лимонду 30 градустук жогорку температурадан ашпаган жайда өстүрүү керек. Ал эми көчөтү 25 жылга чейинки аралыкка чейин мөмө байлап бере алат. Баасын да килограммын 250-300 сомго чейин сатууга болот. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, Аймактар, Баткен облусу.